Hi everybody. This is Channel. Chet til kursuna hoş geldingizler. Бүгүнкү темабыз TH тамгасы тыбышы кантип окулат англис тилинде. Бул TH тыбышыны англис тилинде, кыргыз тилинде бунун окшошу жок. Ошону кантип окушту азыр терең үйрөнүп кетели. Дегеле карап көрсөк, англис тилинде TH тамгасынын тыбышы ушинтип жазылат, транскрипциясы ушундай болот. Бул кандай болушу мүмкүн? TH көргөнүңүздөр, эмнеге барабар? Көргөнүңүздөрдө тишибизге менен тиштейбиз, катуу тиштебеңиздер, бирок мындай катуураак кармаңыздар. Андан кийин с деп айтыңыздар. Кантип айтабыз? С болот, а тилибизди чыгарып туруп с десек, анда th. Ушундай көргөнүздөр, TH тамгасы дайыма тилибизди чыгарып с дейбиз, значит th. Бул аябай маанилүү. Ошондуктан thank you десек, ал кыргызча же орусча акцент болуп калышы мүмкүн. Ошого биз thank you дейбиз, тилибиз чыгарып с десек thank you дейбиз. Мисалы, көргөнүңүздөрдөй, бул сүрөттөгүдөй, бул адамдын тили тишинин ортосунда турат, тилини тиштейт мындайча айтканда, анан кийин с деп айтат. Көргөнүздөр бул сүрөттөгүдөй th. Анда эмесе ошол TH th тыбышына мисалдар карасак. Мына артыңызда айткыла, бул кантип окулат экен? Both. Бул эми author, anything, ninth, thank, thank you, earth, health, path, wealth, south, thousand, strength, growth, think. Дагы бир жолу карайлы, бул жерде both деп, мурда both деп с менен акцент менен айтылышы мүмкүн. Элдер же author, же past, же anything, saying булар туура эмес. Анда кантип айтканбыз? Тилибизди дагы бир жолу чыгарабыз. Артында кайтаңыздар. Both, author, anything, ninth, thank, earth, health, path, wealth, south, thousand, strength, growth, think. Very good. Move forward. Уланталы анда. Эми карасак, ошол эле англис тилинде TH th тилибиз чыгарып сдан башкача, тилибиз чыгарып the деген деп айтсак, ошондой да айтылат бул тамга, бул тыбыш. Ошон үчүн мисалы TH кээ-бирки сөздөрдө, бул көргөнүздөр транскрипцияда көрсөтүлгөндө тилибиз чыгарып туруп z дейбиз, анда кандай болот? The. Ошондо бул жерде TH тилибиз чыгарабыз дагы z, кыргызча z деп айтсак the. Көргөнүздөр бул жерде тилибизди тиштейбиз, анан эмне деп айтабыз? Z. Значит the. Тилиңиздерди чыгарыңыздар, z деп айтып көрүңүздөр, the. Англис тилиндеги бул тыбыш the деп айтылат кээ-бир сөздөрдө. Ошол сөздөргө азыр мисал көрсөтсөк. Мына көргөнүздөрдөй бул сөздөрдө TH тамгасы тилибизди чыгарып z деп айтканга барабар. Значит, биз z дебейбиз, тилибиз чыгарып z десек кандай болот? The болот. Мындай айтып кетсек, mother, father, brother, weather, rather, although, this, the. Бул тамга, бул definite article айтканда z деп айтпайбыз, the деп да айтпайбыз. The тамгасы тамагыбыздан чыкканда the book. Бат айтканда the book болуп айтылат. Then, they, that, gather. Эми ушуну дагы бир жолу кайталайбыз. Артынан кайталасаңыз болот. Ар бир сөздүн артынан тилибизди чыгарып z дейбиз. Анда the. Тилибизди
коркпой эле катуу чыгарабыз. Биринчи үйрөнүп атканда тилибизди көбүрөөк чыгарсак, убактысы менен тилибиз ордуна артыраак бир аз кайтып, ордуна келет. Ошондо аябай жакшы айта баштайбыз. Эгер азыр сиздер the деп кичине чыгарсаңыздар, андан кийин барып артка тартылып, дагы mother болуп кетет. Mother деген туура эмес произношение. Бул бизде анда mother эмес, mother деп айтышыбыз керек. Ошону тилиңиздерди катуу ана астыраакка чыгаргандан коркпоңуздар. Биринчи үйрөнгөндө ол абдан жакшы нерсе. Аша чапсаңыздар, андан да жакшы болот. Кайталаңыздар. Mother, father, brother, whether, rather, although, this, the, then, they, that, gather. Көргөнүздөрдө өзүңүздөр видеону токтотуп кайра кайталасаңыздар болот. Көргөнүздөрдө z деп айтпайбыз эч качан. Тилибизди чыгарып плюс кошуп, анан z дейбиз. The деп кошуп айтабыз. Анда эмесе жыйынтыктай турган болсок, англис тилинде th тамгасы экөө чогулуп айтылганда андан чыккан тыбыш с-га барабар эмес экен. Тилибизди чыгарып туруп с дейбиз. Анда кандай th. Мисалы thank you, thousand, path, think жана башкалар. Ошондой эле th тамгасы кээ бир сөздөрдө th эмес, анда тилибиз чыгарып туруп z дейбиз, the-га да барабар. Ошондо кайсы сөздөрдү айтабыз? Mother, father, this, that, with, ошол сыяктуу. Көргөнүздөрдөй тилибизди чыгарабыз th дейбиз, же тилибизди чыгарып z дейбиз. Ошондо the. Бүгүнкү өтүлгөн тема th тамгасынын тыбышы же тилибиз чыгарып с дейбиз, же тилибиз чыгарып z дейбиз. Эч качан с-ны өзүнө айтпайбыз. Th кошулганда the. Thank you. Mother, father, thank you. Чоң рахмат көргөнүздөр үчүн. Дагы бир жолу көрүшкөнчө чет тил курс борборуна англис тилин үйрөнөңүздөр. Take it easy, have a good one. Bye.